Адай окуу сабагын өтөбүз. Өткөн сабакта адай окуу китеби менен таанышкансыңар. Адай окуу сабагынан өтө турган темабыз билим түгөнбөс байлык. Сабагыбыздын максаты билимди өнөрлүү болуу менен көп ийгиликтерге жетишип, түгөнбөс байлыкка ээ болору тууралуу түшүнүккө ээ болосуңар. Акылмандыкка, калыстыкка, эмгекчилдикке, боорукерликке тарбияланасыңар. Өз оюңарды эркин, жеткиликтүү айтууга машыгасыңар. Силерге мындай суроо: билим деген эмне, байлык деп эмнени түшүнөсүңөр? Өз оюңарды айтсаңар болот. Эми мен силерге адай окуу китебиңердин 5-бетиндеги билим түгөнбөс байлык текстин көркөм окуп берейин. Силер болсо көңүл коюп окугула. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы уулу баласын жакшы көрчү. Энчин баарын уулу баласына бермек болду. Мында энчи бул атадан калган байлык экен. Демек атасынын байлыгы экен. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Ошондуктан энчини экөөнө тең бөлүп берели деп кеңеш салды. Күйөөсү аялынын тилин албады, акылын укпады. Аял таарынып бактын түбүндө ыйлап отурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу аялды көрүп: "Эмне ыйлап жатасыз?" деп сурады. Аял болгон окуянын жөн жайын айтып берди. Жолоочу окуяга түшүнгөн соң аялга айтты: "Сиз бекерге эле ыйлабаңыз, кичүү балаңызды окууга жибериңиз. Билим түгөнбөс байлык атанын дөөлөтү колдун кириндей бат эле жоголот." Аял жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын алыскы жерге окууга жиберди. Бала көп жыл тырышып окуду. Түрдүү сон өнөр үйрөндү. Өнөрүнүн аркасында бай болду. Агасы ата дөөлөтүнө мас болуп жүрүп, өнөрдөн куру кол калды. Ата дөөлөтү бат эле бүттү. Абдан жарды болду. Акыры инисинен жардам сурап калды. Автору Касым Тыныстанов. Эми мындай суроо: балдардын атасынын чечими адилеттүүбү? Адилеттүү болсо эмне үчүн? Апасы эмне үчүн ыйлады? Бала өнөргө кантип ээ болду? Агасынын тагдыры акырында эмне болду? Өнөрдүн аркасында бай болгон бала менен агасынын ортосунда кандай айырмачылык бар? Билим түгөнбөс байлык деген накыл сөздүн мааниси кандай түшүндүңөр? Суроолорго жооп берип видео аркылуу кетирсеңер болот. Эми келгиле балдар, сөздүк менен иштейли. Энчи мында атадан балага калган байлык, өнөр, бир нерсени жасап алууну, аткара билүүнү үйрөнүү болсо, өнөрүң болсо өргө чап, дөөлөт, кылган эмгегине жараша сый урмат, же болбосо дөөлөт бул тагдыр, буйрук түшүнүктөрү менен тамырлаш. Кыргыздар эр жигитке дөөлөт 3 жолу келет экен деп коюшат. Аны көтөргөн, баалаган, баркына жеткен бар, көтөрө албагандар да бар. Үйгө тапшырма: билим түгөнбөс байлык чыгармасын окуп түшүнүүңөрдү, өз ойлоруңарды айтып бересиңер. Сөздүктөрдү эске тутуп жаттайсыңар. Билим байлык тууралуу макалдарды жаттасаңар болот. Көрдүңөр балдар, ийне менен кудук казгандай терең билим алып, ар түрдүү өнөр кесиптин ээси болууга аракеттенүүңөр керек. Улуу инсаныбыз Исхак Разаков: "Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот" дегендей, дилиңер да, пейилиңер да, эмгегиңер да аруу таза болсун. Биз мектепте окусак, мынакей мындай портфолио менен иштемексиңер. Портфолиоңорго мындай тапшырма берилмек:
билим деген эмне, байлык деген эмне деп мынакей өзүңөр бул таблицага жазмаксыңар. Экинчи тапшырма ашыкча тамгаларды чийип сал, макалдарды туура окуу. Мисалы үчүн асын карасак, буякта мынакей ашыкча тамгаларды чийип салмакпыз. Акыл деп мынакей буяка эки А кошулуп калган, ошол экөөнүн бирөөсүн чийип салмакпыз. У кошулуп калган, уну да чийип салмаксыңар мынакей. Айга дегенде мынакей О кошулуп калган, О тамгасын чиймексиңер. Мынакей ушундай кылып, эгерде биз мектептен окусак, ушундай кылып портфолиоңар менен иштемексиңер. Анан экинчи, үчүнчү тапшырмабыз мынакей сөздүн уңгусуна карата уңгулаш сөздөрдү таап таблицага жаз деп. Мынакей биринчи таблицасында сөздүн уңгусу, экинчисинде уңгулаш сөздөр. Мисалы үчүн сөздүн уңгусу болсо бул бил. Уңгулаш сөздөр билим. Мынакей бuyakta үлгүсү турат. Экинчиси мисалы үчүн сөздүн уңгусу бай болсо, уңгулаш сөздөр байлык. Үчүнчү сөз бал десек, уңгулаш сөздүн табалы гана бал. Тапкылачы балдар. Балдар десек болот мисалы үчүн. Гүл. Бул сөздүн уңгусу гүл экен. Эми биз буяган табалы уңгулаш сөздөрүн. Гүлдөр. Жол десек, уңгулаш сөзү жолук деп мынакей ушундай кылып иштемексиңер. Буюрса окуп калсак, буякта тапшырмалардын баары даяр. Портфолиоңор менен дагы иштейсиңер. Ушуну менен сабагыбыз жыйынтыкталды.